Машинаны алып, көп сумма ақшаға күйіп қалып атышат. Сен наркотик баңгизаттар шығып отыр. Бұлар өздерінің құқықтарын біліш, полиция гибридді қызметкерлер ақшасы баса, мысалы үшін взятка берді деп, анша-мұншасы қармалады. Салам алейкум, урматтуу достор жана коллегалар. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен. Бул видеодо мен сиздерге бир кайрылуум бар, жакшы жаңылыгым бар. Кудай буйруса, чогулуш болду Кыргызстандын диаспора кеңешинин мүчөлөрү менен, төрагасы менен жана юристи менен жолугушуу болду таксистердин. Абдан аз адамдар келди. Анткени аябай көп Москвада таксистер көп. Бирок аябай аз адамдар келди таксистер. Бирок проблема азайбайт бул мененчи. Проблема көп. Ошол проблемаларды чече турганга жардам беришет бул адамдар. Өздөрүнүн тажрыйбалары бар, тааныштары бар, маалыматтары бар булардачы. Биз көбүнчө эмне үчүн жаңылышабыз, билбестик кылабыз, закондорду билбейбиз, өзүбүздүн укуктарыбызды, милдеттерибизди билбейбиз. Ошол темада сөз жүрдү. Эң эле көйгөйлүү маселе азыркы бизди таксистердин көйгөйлүү маселеси черный список. 3 штрафтан көбүрөөк правага жазылган штраф үчүн черный списокко киргизип коюп атышат. Аны бардыгыбыз тең билебиз. Ошол маселе талкууланды, ошол маселе сөз болду бул жерде. Анан фальшивый регистрация, фальшивый миграционка жазап алып, анан черный списокко кирип калып, ошону кантип чечем деп ойлонуп жүргөн адамдар көп экен. Ошол маселе да көтөрүлдү бул жерде. Подстава болгондор бар, жөн жерден эле бейгүнөө жерден камалып кеткендер бар, таксисттер, доставкада иштегендер. Ошон үчүн сөзсүз 17 ноябрь күнү чогулуш болот. Среда күнү 17 ноябрь кечки саат 5-те 17:00. Адрести, телефон номерди жазып коем, мына экрандан көрүп атасыңар. Ушул адреске сөзсүз келгиле. Бул жакта бесплатный таксинин стоянкасы бар экен маңдайында. Ал жака машинаңарды токтотуп, подземный переходдон өтүп, Марксистская көчөдөн келесиңер. Бул жакта полный дареги турат, ушул дарек боюнча. Алма-быш озма түш деп отурбай, кичине өзүбүз аракет кылып, билип алсак өзүбүзгө эле пайдалуу болот. Незнание законов не освобождает от ответственности деген сөз бар го. Законду билбеген жоопкерчиликтен бошотпойт. Ошон үчүн өзүбүз билбеген суроолорубузду, өзүбүз билбеген маселелерибизди келип, суроолорубузду берип, тактап, билип алалы. Бекер болот, кайрылуу бекер жардам беришет экен бул адамдар. Ошон үчүн сөзсүз келгиле, бул видеонун аягына чейин көргүлө. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Мына Кудай буйруса бүгүн биз биринчи жолу такси жааматында иштеген биздин мекендештер менен жолугуш өткөрдүк. Суроо жооп форматында өттү. Көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алды деп ойлойм. Кудай буйруса ушундай маалыматтарды биз Кыргыз диаспора кеңешинин атынан дагы ар кайсы сферадагыларды, чөйрөдөгүлөрдү чакырып туруп маалымат бере баштайбыз. Жумушубузду Кудай буйруса жаңылап баштадык. Биздин кеңсе Москва шаарында Марксистская метросунда жайгашкан. Марксистская көчөсү 10-үй, строение 1-чи. Ар кайсы көйгөйлөргө биз мекендештер кайрылып атат. Айлык маянасы боюнча, кара тизме боюнча, паспорт жоготуп болсо кандай, эмне кылабыз, Кыргызстанга ОМСтен кантип алабыз, страхование кандай кылабыз деп туруп, балдарыбызды мектепке кантип орноштурабыз, садикке кандай орноштурабыз деген көйгөйлөр, маселелер, суроолор көп. Ошонун бүт баары бизде диаспорада адистер бар. Ошо адистер саат эртең менен саат 10дон баштап кечки 7ге чейин биздин номерлерге чалсаңыздар бүт баарына жооп берет. Урматтуу мекендештер, биз Кыргыз диаспорасынын кеңеши бүгүн айдоочулардын өкүлдөрү менен маектешип тегерек стол өткөрдүк. Ошондо биздин айдоочу болуп иштеп жүргөн мекендештердин алардын ошол иш убагында же ГИБДД полиция кызматкерлери токтогондо кандай укуктары бар, анан ошондой эле кандай милдеттери бар, ошону талкууладык. Токтола кетсем, ушул биздин таксисттер көп учураганы, мисалы үчүн взятка берди деп анча-мынчасы кармалат, бирок кандай көрүнүштөр болуп турат. Ошону эмне үчүн кандай кылыш керек, кайсы учурда взятка эсептелбейт, кайсы учурда взятка бербеш керек, же кандай кылыш керек. Ошол полиция ГИБДД кызматкерлери акчасы баса, ошол проблеманы карап, ошондой эле анын чечилиш жолдорун карадык.
Экинчиден, мисалы үчүн ошол жүргүнчүлөр телефон машинанын ичинде калып калат. Аны кандай биздин такси айдаган айдоочуларыбыз кандай чечиш керек, эмне кылыш керек, телефон таап калса, кимге звонок кылыш керек, анда чечсе болот. Анда биздин айдоочулар өздөрүнүн укуктарын билиш керек, анын жолдорун билиш керек. Ошондой эле мисалы үчүн азыркы учурда балдар анча-мынча кармалып турат. Бирөө чакырып алып акча берет дагы, бул башка бирөөгө туугандарым акча бересиң. Ал маселени кандай көңүл буруш керек, кандай чечиш керек. Ошондой эле жанагы кичинекей 10 килограммда же кандайдыр бир жүк ташыганда анын эрежеси кандай болот. Айтор ушундай именно так айтканда биздин айдоочулар кандай проблема менен иш учурунда кезиксе, ошону пикир алмашып, ошондой эле мыйзам чегиндеги жолдорун кандай чечиш керек, же кандай ал ошол проблемага барбаш керек, эмне кылбаш керек, эмне кылса болот, кандай жолдор менен аны чечиш керек, ошол маселелерди бүгүн талкууладык, көп отурдук. Келген балдарга рахмат. Ошондуктан кийинки 3-күнү, среда күнү саат 17-ге келсеңиздер дагы кененирээк кылып, анда мындай биз жазып да беребиз. Баса айтканда жана лизингке с последующим выкупом кийин сатып алынган машинанын дагы анын кандай жолдору бар, кандай кылып ошол кийин ээлери тартып алып атпайбы акыркы 1-2 ай калганда. Ошондо биздин балдар, айдоочу балдарыбыз лизингге машинаны алып көп сумма акчага күйүп калып атышат. Ошондо маселелерди талкуулайбыз. Келсеңиздер, биздин оюбуз боюнча сиздерге да жакшы, бизге да жакшы болот. Ошондой мындан кийин жолугушууларды көбөйтөбүз деген ниетибиз бар. Каныңыздарга чоң рахмат. Барын айтып, ушундай чакыруу кылып атабыз официалдуу түрдө. Катышуу бекер. Келип, угуп, жазып, анан группаларды таркатсаңыздар, биз да ыраазы болобуз, сиздер да ыраазы болосуздар. Чоң рахмат. Тилекке каршы көптөгөн биздин мекендештер курьер болуп иштеп, банкизат менен да түшүп атат. Ошонун бүт баарына суроо, жооп, юридикалык жардам, эгерде административдик граждандык иш болсо бет-бекер эле жардам беребиз. Биз бул биздин кызматыбыз, максатыбыз, колубуздан келет. Эгерде уголовный иштер болсо, мыкты адистерге, адвокаттарга сунуштап, аларга узатып беребиз. Кыскасы, кыргыз мекендештерге толук кандуу жардам бергенге даярбыз. Кудай буйрса, кийинки жолугушуулардагы биз тез өткөрүп турабыз. Кийинки жолугушууну кийинки шаршемби күнгө саат 17:00 белгиледик. Убакыт саатын дагы толуктап айтып коебуз. Кудай буйрса, көрүшүп туралы, баарлашып туралы. Бир суроода ушул юридикалык жактан башка тармактарда проблемасы бар кишилер дагы келип катышса болобу? Жок, биздин азыр оюбуз мисалы үчүн ошол иштеген адиси боюнча, ошол жумушунда болсо, кийинки биздин оюбуз мисалы үчүн курьерлерди чакырып, себеби анча-мынча биздин балдар курьер болуп баратып, полиция кызматкерлери кармайт дагы, ошол ичиндеги посылкабы, бандерольбу, же коробкабы, же эмне пакеттин ичинен наркотик баңгизаттар чыгып атат. Ошону кандай кылыш керек, кандай ошол баңгизатты албаш керек, аны курьерлер менен кезигип башкача жол кылабыз. Себеби офистин биздин 30 киши туруп турса 40-50 киши келет. Ошон үчүн азырынча биздин оюбуз жаңы жылга чейин бир нече жолугушуу өткөрөбүз, бирок ошол адисине жараша, ошол профессиясына жараша ошол маселени чечкенге жеңилирээк болот. Пока биздин ой максаттарыбыз ушундай. Анан учур менен курьерлер, андан кийин дагы башка, мисалы үчүн ашкана иштеткендер, же документ кылгандар, мисалы үчүн ошолорда бөлөкчө өздөрүнчө чакырабыз. Этап менен. Мен шашпай, мындай бир жумада бир чакырсак деген оюбуз бар. Может 2 жумада бир, биз да даярдык көрүшүбүз керек, мыйзамдарды көрүп, ошол аудиторияны чакырып, даярдык көрүшүбүз керек да. Ошондой биздин ой максатыбыз бар. Келип катышып кетсеңиздер, бизге чоң жардам болот. Достор, бул видео менен сөзсүз бөлүшүп койгула. Таксилер группасына болобу, тааныштарыңарга болобу, ушул проблемасын ким чече албай жүрөт, ошолорго сөзсүз бөлүшкүлө. Абдан пайдалуу болот. Бардыгыбыз тең мындай биригип, ынтымактуу болгонго аракет кылалы. Бул жакта бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз, достор. Ошон үчүн мындай бири-бирибизди мындай колдоп, бири-бирибизге поддержка кылалы. Мага да силер поддержка кылгыла, ушул видеону бөлүшсөңөр, балким анын чече албай жүргөн маселеси бардыр. Балким анын проблемасы бардыр, ошону решать эте албай жүргөн. Бул видеону көрүп калып, ошол чогулушка келип, балким ошол жактан жообун алаттыр. Ошон үчүн силер дагы ошого жардам берип койгула, достор. Бул видеону көрүп, өткөзүп койбогула. Сөзсүз бул видео менен бөлүшкүлө. Видео кылсаңыздар да болот.
биздин дарегибиз Москва шаары, Марксистка көчөсү, үй номери 10, корпус 1. Марксистка станция метросунан 5 выход, 5 чыгуу эшиктен эле болгон эле 100 метр. Анан ошондой эле азыр телефонду балдар жазып коет, ошо телефон менен жазылып койсоңуздар, 1 этажда вахта, биздин офис 3 этажда, ошол вахтадан кире бересиздер.